Элибиздеги жашаш үчүн жашоо эмес, жашатыш үчүн жаша деген накыл кепти тутутуп, Москва шаарындагы мекендештер үчүн жергиликтүү муфтият менен биргеликте Надежда диний уюму ачылып, төмөнкү иш-чараларды аткарып келе жатат. Диний сабатсыздыкты жоюу максатында Куран, фикх, ишеним жана хадис сабактары өтүлөт. Бул сабактарга аптасына болжолдуу түрдө 600-700гө жакын жарандарыбыз келип катышууда. Окуу менен эле чектелбестен, ошону менен биргеликте мекендештер үчүн коомдук иш-чаралар да үзгүлтүксүз өткөрүлүп келүүдө. Аларды атай кетсек, ыйык орозо айынын урматына ооз ачыруу азимдери уюштурулуп турат. Ошондой эле мусулмандардын улуу майрамынын бири болгон Курман айтка карата бодо малдар союлуп, эттери муктаждарга жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө таратылып келет. Мекендештерибизди ынтымакка чакыруу жана дүйнө таанымын кеңейтүү максатында райондор аралык акыл таймаш сынактары жана китеп окуу программалары уюштурулуп, жалпы катышуучуларга кызыктыруучу сыйлыктар жана программанын жеңүүчүлөрүнө Туркия өлкөсүнө жолдомолор уюштурулуп келет. Спорт, ден соолуктун булагы демекчи, волейбол, футбол жана теннис сыяктуу мелдештер да өткөрүлүп турат. Бул иш-чаралар менен эле чектелип калбастан, ар кандай кайрымдуулук иштери да уюштурулуп келүүдө. Алардын кээ бирин айта кетсек, өткөн жылдагы оор кырдаал болгон пандемия учурунда 2000ге жакын жарандарыбызга тамак аш жана акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Биздин уюм ар дайым сиздердин кызматыңыздарда.